Саламатсызбы, урматтуу кыргызстандыктар. Чоң саясий кризис жакындап калды. Бир жагынан бийликтин өз билимдиги, эл менен эсептешпегени элдин нааразылыгын чогултуп атат. Башка жагынан төңкөрүштүн коркунучтары. Ушу саясий кризис деген ушул эки жактан жагдайлар такап басып баратат. Эми 3 төңкөрүштөн кийин оңой менен эл көчөгө чыкпайт дечи, бирок эл менен эсептешпеген, акылдашпаган бийлик бир күнү чоң экономикалык элдин жашоосуна түздөн түз таасир берген, элдин чыдамдуулугун чегине жеткирген ката кетирет. Бирок көргөнбүз, төңкөрүшчүлөр бийликти баскандан кийин ошондой эле сабатсыз, билимсиз кыймыл аракеттерди кылып, ошондой эле эл менен эсептешпеген, эч кандай реформанын программасы жок бийлик болуп калат экен. Азыр болсо төңкөрүшчүлөр көчөгө чыкса, алардын артынан андан 5 бетер радикалдуу, экстремисттүү күчтөр келип, ар кандай башаламандыктар болушу мүмкүн. Мындан коркуп, азыркы бийликти учукпай эле чыдап туруш керек деген жокмун. Бирок биз өзүбүздүн жашообуздун сапатын жалаң эле бийликтин сапаты менен байланыштырсак, анда бизге тиешеси жок жагдайлардын кулу болуп атабыз, өзүбүздү кул кылып атабыз. Эгерде биз өзүбүздү эркин элбиз деп эсептесек, анда өзүбүздүн жашообуздун сапатын биринчиден өзүбүздүн сапаттарыбыз менен, өзүбүздүн кыймыл аракеттерибиз менен байланыштырыш керек. Аман калуу үчүн демократиялык, оппозициялык саясий күч талаптарын кыйкырык менен эмес, аналитика менен жеткирген күч чогултушубуз керек. Аналитика деген акылдуулардан акылдууларга үчүн эмес. Татаал жөнүндө өтө акылдуу татаал сөздөр менен эмес. Аналитика деген татаал нерселерди болушунча жөнөкөйрөөк сөздөр менен түшүндүрүү. Болушунча дегеним өтө жалпак тил менен эмес. Анткени жашоо деген жалаң эле кара менен ак эмес. Элди деле татаал нерселерди түшүнгөнгө көндүрүш керек, деңгээлин көтөрүп агартыш керек, тескерисинче караңгылыгы менен колдонбой. Андай аналитика менен оппозициялык саясий күч эл менен байланыштарын көбөйтүп, элге таянган күч болот. Оппозициялык күч элге таянса, бийликти тарбиялаган, чектерден чыгарбаган, эгерде күтпөгөн жерден баш аламандык болуп кетсе, кырдаалды көзөмөлгө алган күч болот.